Салам достор, сулуулук, сүйүү, жаштык жана айымдарга керектүү нерселердин баары менин каналымда. Менин атым Айнура Сагынбаева, катты алыңыз. Сулуулук деген эмне? Кантип сулуу болом? Айнура эже, мен бетим бузулуп атат. Мен өзүмө жакпай атам. Эмне кылышым керек? Кандай крем сүртүшүм керек? Деп көп жазасыңар. Урматтуу айымдар, мен бүгүн жөн эле жалпы сулуулук жөнүндө видео тарткым келди. Анткени менин оюмча, мына мен 20 жылдык тажрыйбам бар десем болот эстетикалык медицинада. Эстетикалык медицинаны мен баштап келгем, көп жылдан бери кыргызча сүйлөп, алгачкы кыргызча сүйлөгөн косметологдордон мен болчумун. Сулуулук сырлары деген 2015-жылы китеп жазгам. Азыр деле бар ошол китеп. Ошол китепте азыркы нерселер дагы эле актуалдуу. Анан барган сайын, жыл сайын менин оюм өзгөрөт. Жыл сайын мен сулуулук жөнүндө таптакыр башка нерсени ойлойм. Азыр мен мынтип ойлойм. Сулуулук деген бул философия. Сулуулук бул бир крем эмес. Сулуулук бул каш эмес. Бул кол эмес. Талия, төш, ал эмес. Сулуулук бул жашоо образыбыз. Сулуулук биз күнүгө жашаган нерсебиз. Сулуулук эмнени камтыйт өзүнө? Биринчиден бул ой жүгүртүүбүз. Биз өзүбүздүгө ишенишибиз керек. Эгерде кандай сулуу болсок дагы өзүбүзгө ишенбесек, организмибиз аябай акылдуу системада. Ал ушуну билип коет дагы, көздөн от чыкпайт, жүрөктөн жалын чыкпайт, феромондар бөлүнбөйт. Сиздерде эч ким байкабайт. Кандай сулуу болсоң да, кээ орустарда термин бар, холодная красота деп коет. Кыргыздарда жылдызы жок деп коет. Ошол себептен биринчиден ой жүгүртүүдүн. Ар бир адам өзүнө ишениш керек. Мен сулуумун деп. Ооба, мен деле кээде ишенбей кетем. Менде деле ошондой депрессиялык моменттер болот. Мен деле өзүмдү кээде аябай жаман сезип кетем. Бирок өзүбүздү колго алышыбыз керек. Позитивдүү жүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Кандай оор болсо да, кандай кыйналсак дагы. Мен сулуумун. Эгерде мен азыр сулуу эмес болсом, мен эртең сулуу болом. Мен бүгүн ошого аракет жасайм дагы сулуу болом деген убада берип, ошол убаданы аткарыш керек. Бул өтө маанилүү. Анткени биздин организмибиз, биздин мээбиз, биздин гормондорубуз, биздин терибиз, жытыбыз баары бир байланышкан система. Экинчи бул спорт. Жаш кезимде апам какшап эле келген. Айнура, көнүгүү кыл, спорт менен машык деп. Мен эмне дечимин? Бүт кыздар айткандай эле, апа, менин фитнеске убактым жок, акча бергиле деп айтчымын. Фитнес залга абонемент сатып алып туруп, 1-2 жолу барып туруп барбай койчумун. Ой, фитнес кереги жок, үйдөн эле бир нерсе кылчым деп, пресс кылгын, колуңду иштеткин, бутуңду иштеткин деп апам урса. Ой деп койчумун. Анткени мен дене түзүлүшүм мага жакчы. Анан кийин 3 бүтүргөндөн кийин айымдар сөзсүз ыйлап келишет да, курсагым чөйүлүп калды деп. Ошол себептен сөзсүз пресс жасаш керек экен. Ошол себептен сөзсүз кош бойлуу мезгилде териге кам көрүш керек экен, чойгош керек экен терини, атайын кремдерди сүртүш керек экен. Анан кийин мен пресс жасап баштадым, спорт менен машыгып баштадым, бирок эртерээк кылсам болмок экен деп өкүнүп калдым. Анткени денем бир жаш кезекте спорт менен машыккан курбуларым денеси чымыр, катуу, семирсе дагы форма бары кетпей, мындай жалпы семирсе дагы бул жерине топтолбойт, мисалы бул жерине топтолбойт. Анан мен дагы аябай өкүнүп калдым. Демек, биз айбанаттай эле эттен турабыз, сөөктөн турабыз, кандан турабыз. Биздин да ошондой эле өпкө жүрөктөрүбүз бар. Бизге дагы сөзсүз кыймыл керек. Уктап кечке телевизор көргөн кашкырды көрдүңөр беле? Ошондой эле кечке бир жерден кыймылдабай отурган күчүктү көрдүңөр беле? Же учпай кечке сутка чукуган чымчыкты көрдүңөр беле? Албетте жок. Алардын табияты кыймыл. Биздин дене түзүлүшүбүз ошондой эле. Айтып атпайм, ошондой эле сөөк, эт. Врач болгондон кийин биз давай эле көрөбүз операциядан. Адам ошондой эле сөөктөн, эттен, кандан, органдардан турат. Демек бизге кыймыл керек. Жаш кезекте зат алмашуу аябай активдүү.
Биз аз кыймылдаганыбызды ошо зат алмашуу камсыздап толуктап коет. Бирок баары бир жаш кезекте көп кыймылдайбыз. Канча жолу студент кезде троллейбуска акча жок. Жөө бастык шаардын баарын кыдырып. Жаш кезекте кыймыл көп. Андан барган сайын акча болот, автоунаа болот, үй болот, чарчайсың. Анан кыймылдабаганга аракет кыласың. Рулда отурасың. Айылда болсо деле кыймылдап атам деп айтабыз, бирок кыймылдаган менен бүт булчуңдарыбыз кыймылдайт. Мисалы, айылдагы келин үй жыйнайт. Ооба, үй жыйнайт. Эмне кыймылдайт? Буту кыймылдайт жана анча-мынча колу кыймылдайт. Далысы кыймылдайт, кыймылдабайт. Уйсайт, колу кыймылдайт. Ошол себептен кайсы жер толот? Курсак толот. Курсак кыймылдабайт. Далысына май топтолот. Экинчи эке май топтолот. Демек, бизге спорт керек. Ой, айта бересиңер, мен айылда тынбайм. Тынбаганда силер бүт группа булчуңарды иштеткен жоксуңар. Калгандар туруп калып атпайбы? Калгандар туруп калса, алар шалбырап бошойт. Бошогон сайын организмди улантат. Ошо жака май топтолот. Ошол себептен спорт көнүгүүлөр маанилүү. Жөн эле кыймылдоо эмес. Көнүгүү жана көңүл. Шаардыктарга болсо тоого баргыла демекчимин. Көбүрөөк тияк-бияка чыгып сейилдегиле. Мен мурда телевидение тартканда аябай көп бир мисал келтирчүмүн. Француженки всегда гуляют после ужина деген. Француз айымдары сөзсүз тамак ичкенден кийин кечки Парижде сейилдейт экен. Мисалы, Парижде жашаса. А биз болсо эмне кылабыз? Тырс этип диванга жатып обсотко кармайбыз. Ошону токтотуш керек. Спорт жана спорт. Анткени кан жүгүртүүнү спорт гана жакшыртат. Айылда болсоңор деле эртең менен чыгып бир колуңарды, бутуңарды шилтеп, бутуңарды көтөрүп, 40 мүнөт жөө басып койсоңор эмне болот? Эч нерсе болбойт. Азыр бүт баарына кир жууч машина бар, туурабы? Ысык суу, мустак суу деле бар кээ бир айылдарда. Аны айтпайлам. Албетте кээ бирөөндө жок, бирок шарттар более-менее бар деп койсок болот. Үчүнчү бул тамактануу. Кайра эле айтып атпайм, зат алмашуу. Зат алмашуу жайлайт. Мурдага караганда мисалы тез-тезден клеткалар бөлүнүп турса, бизге түшкөн тамак тез-тезден химиялык процесс болуп бөлүнүп тияка кетип турса, азыр болсо жай барып. Анан топтогон майлар тез-тезден энергия болуп кетип турса, азыр ал майлар энергияга да кетпейт. Ошол себептен биз жеген тамагыбызды эсептешибиз керек. Мен эмне жеп атам? Биринчи ирет мен эмне жеп атам? Мен жеш үчүн жашаган жокмун. Мен жашаш үчүн жеп атам деген нерсе чоң тамга менен ашканага жазып койгон. Өзгөчө кантип семирем деп кымбат шоколадтарды алып семиресиң дегенде, кымбат жвачкаларды чайнап, ар кандай сетевой маркетингтерге ишенип алган нерсе айымдар биринчи ирет бул туура тамактануу. Туура тамактануу деген кандай? Мен тайнем аябай сон сөздү айтчу да. Приход канча болсо, расход ошончо болуш керек. Канча келсе калория, ошончо калория кетиш керек. Офисте отурсаңар, кыймылдабай отурсаңар, мугалим болсоңор, отурсаңар, сатуучу болсоңор, отурсаңар. Мисалы, бир жерге кыймылдабай. Демек, сиздер калориясы аз тамак жешиңер керек. Же калориясы күчтүү тамак жесеңер, сөзсүз спорт залга барышыңар керек. Же кечине сейилдешиңер керек. А эгер сиздер стройкада иштесеңер, курулушта, же жүк ташып иштесеңер, анда сиздер күчтүү тамак жешиңер керек. Калорияны эсептөө керек. Нандын өзүнүн калориясы бар. Эттин өзүнүн калориясы бар. Жашылча жемиштердин өзүнүн калориясы бар. Канттын, кумшекердин өзүнүн калориясы бар. Демек, ошонун баарын эсептеп туура жеш керек. Туура тамактануу негизги эрежелери: приход, барабар расход, этти углеводдорго караганда, ун, камыр тамактарга караганда азыраак жеш керек барган сайын. Көбүрөөк жеш керек, камыр тамактарды азыраак жеш керек. Көбүрөөк балык жеш керек, көбүрөөк жашылча жемиш жеш керек. Бул эң негизги принциптер. Жана көбүрөөк суу ичиш керек. Болду, калган бар миф. Анан акыркы бул албетте териге кам көрө.
Биз ойлойбуз, айымдар мынтип келет да. Бетиме так түштү, балким ички органдарым туура эмес иштеп атат. Боорумду текшерейинчи, биягымды. Бирок бул айым элементардуу бет эшикке чыкканда крем сүркөнгөн унутуп койгонун айтпайт. Жөнөкөй нерселер жасаган. Аз билем комментарийлер башта сен ашарда жашоо, конечно, сага жеңил дегендер болот азыр. Биз айылда налыбагыла кыздар. Налыбагыла, налыган ордуначы, ошого короткон убактын ордуна барып өзүңөр кремиңерди алып, бетиңерге сүйкөп, ошол эле клубникадан барып маска жасап, колуңарга кам көрүп, колуңарды бутуңарды шилтеп, чачыңарга маска койсоңор, өзүңөргө пайдалуураак болот. Мен кыла албайм деген адам бул жалкоо адам. Ар бир адам бүт жерден шарттап кылса болот. Калуу керек. Урматтуу айымдар, видео жакса плюс койго, комментарий жазго, мен силердин оюңарды уккум келет. Жана дагы силерге кызыктуу темаларды сөзсүз белгилейли.